Бишкек-Ош Унаа жолу Кыргызстандагы стратегиялык жолдордун бири. Кышкысын кар калың жаагандыктан айрым учурда тыгындарды пайда кылса, кээде айдоо маданияты сакталбай жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылат. Буга ылайык жарандардын коопсуздугун сактоо максатында жол тейлөө, тиешелүү ишканалары жолду тазалоо иштерин жалпы жарандык коргоо кызматтары менен жүргүзүшөт. Алыска сапар тарткандардын коопсуздугуна көзөмөл Сосновка айыл аймагынан башталат. Айдоочунун бардыгы эле жол эрежесин сактап, бул стратегиялык жолдун абалы тууралуу маалымды алып турат. Бирок аба ырайынын кескин алмашып кеткенине карабай сапар тартып алгандар өтө көп. Айрыкча аба ырайы өзгөргөн маалда жол тыгындары пайда болуп, унаанын көптүгүнөн жол тыгындары көбөйөт. Айдоочулар берден баягы тиешелүү эрежелер бар атайын. Алыс сапарга чыкканда өздөрүнүн керектүү жул кийимдери менен алып, андан тышкары өзүнүн автоунаасын кышкы дөңгөлкө которуу эң биринчи маселелердин бири. Анткени ошого өз убагында алмаштырылбай жол сапарга чыгып алышып, көп жол тыгымдарга дуушар кылат. Жана ошондой эле тиги чынжырчасы болуш керек өзүнүн жанында. Ол жол эрежелерин сактоо ирети, машиналардын алыстыгын 500 метр сактоосун, ушундай эрежелерди сактоосу талап кылынат. 2020 жылдын 28-29 ноябрь күндөрү өзгөчө кырдаалдар министринин тапшырмасынын негизинде атайын комиссия түзүлүп, министрлик тарабынан берилип келе жаткан шашылыш билдирүүлөргө жана киргизилген чектөөлөргө карата Бишкек-Ош автоунаа жолунда жол коопсуздугун камсыз кылган кызматтар тарабынан аткарылып жаткан иш-чаралар жана алардын кышка даярдыгы жеринде текшерилди. Иш-чаранын жүрүшүндө Чүй облусунун Сосновка постунан Токтогул районунун Арал постуна чейинки ашууларды тейлеген мамлекеттик кызматтардын тейлөөсү, атайын техникалардын кышка даярдыгы жана жолго чачуучу инерттик материалдардын көрөңгөсү каралды. Мындан тышкары, комиссия кыш мезгилине кандайдыр бир кырдаалга байланыштуу унаа жол жабылып калган учурда Сосновка жана Арал постторундагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан коюлган тамак аш берилүүчү жана жылытуучу пункттардын даярдыгын көрдү. Бишкек-Ош унаа жолундагы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан төмөндөгүдөй иш-чаралар уюштурулган. 129-чакырымында Төө ашуусунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир даана Урал үлгүсүндөгү сүйрөткүч нөөмөткө коюлган. Эгер оор жүк ташуучу унаа жолдон чыгып, жол тыгынын болтурбоо үчүн сүйрөп чыкканга.
Жол кырсыгын болтурбоо, аны алдын алуу ар бир жарандын милдети. Ага карабай түшүндүрүү иштери да байма-бай жүргүзүлүп келет. Ош-Бишкек жолунун 154 чакырымында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу 86-123 аскер бөлүгүнүн атайын даярдалган куткаруучусу авариялык куткаруу унаасы менен ыкчам мөөнөттүк кезметте турушат. Алар жардам көрсөтүү менен гана алек болбостон жол жабылып, ар кандай кырдаал учурунда жолдо калып калгандарга ысык тамак, мобилдик үй жана төшөнчүлөр менен убактылуу камсыздашат. Основном куткаруу иштерине барганда машинада эки машина жүрүп, ушул кыпчылып калгандарды чыгарып, тез жардамга тапшырып беребиз да. Ошо кыпчылып калган адамдарга куткаруу ишин көргөзүп, ал адамдарды машинадан кыпчылып калса ошолордун баарын чыгарып, тез жардамга өткөрүп беребиз. Ал жактан эмнеден келип чыкканын териштиребиз. Биз биринчи куткаруу ишин көргөзөбүз. Куткаруу иштерин көргөзүп бүткөндөн кийин анан информация топтоп, тиешелүү жактарга информация беребиз. Ал эми 238 чакырымында Итагар кар көчкү станциясында КАМАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа министрликтин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын куткаруучу тобу нөөмөттө турушат. Ош-Бишкек жолунун узундугу 600 чакырымды түзүп, жолдун жалпы түзүлүшүнө өтө чукул жана ийри карылыштардан турат. Жолдун мындай абалы кыш мезгилине өтө татаал болуп, айдоочулардын жол жүрүшүнө мүчүлүштүктөрдү жаратат. Өзгөчө суук мезгили түшкөндө алыскы жолго чыккан оор жүк ташуучу автоунаалар жолдо ар кандай тыгын жаратышы мүмкүн. Бул учурда кырдаалга жеринде даяр болуп, абалдан чыгып кетүү маселеси бар. Эгер кандайдыр бир аба ырайы өзгөрүлүп, жолдорго кооптулук жаратса, министрликтердин күч каражаттары толугу менен даяр болуусу керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы убактылуу жайгаштырылган куткаруу посторундагы тиешелүү текшерүү иштерин жүргүздүк. Ал жерде да кемчиликтер жок эмес. Жеринде кемчиликтердин баары көрсөтүлүп, оңдолду. Сосновка, Арал посторунда дагы жылытуу пункттары жана тамак аш берүү пункттары дагы толук кандуу даярдыкка келтирилген эмес. Мисалга айта турган болсок, Арал постунда уюштурулган жылытуу пункттары оор жүк ташуучуларга киргизилген чектен негизинде жылытуу пункту иштетилген эмес. Аталган аймакта кырсык болуп кетүү жогору болгондуктан жүргүнчүлөр жол каттамында кырсыкка кабылбашы үчүн көзөмөл жүргүзүп турушат. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү башкармалыктар менен биргеликте жол тыгыны пайда болуп калган учурда ысык тамак аш камсыз болушат. Питание пункт обогрева Бишкек-Ош жолунун 271 чакырымында жайгашкан. Бизден 9 километр Токтогул шаарынан алыста турат. Ошол себептен жанагындай кырдаал болуп кала турган болсо, биз кыска бир убакыттын ичинде келип ошака жайгаштырып кенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жол кыймылынын үзгүлтүккө учурап, жол кырсыктардын катталышына аба ырайынын кескин өзгөрүүсү да олуттуу таасирин тийгизет. Өзгөчө кыш мезгилинде кар көп жааганда, айрым аймактарда кардын токтолуусу кооптуу кырдаалды жаратат. Мында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери карды мажбурлап түшүрүп, жол тазаланат. Учурда кырсыктарды болтурбоо максатында кооптуу жол чордондору таза. Өз кезегинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарга ар убак керектүү жана тийиштүү жардамдарды берүүгө даяр. Кооптуу аймактар тыкыр көзөмөлгө алынганы менен зилзала кайсыл жерде болуп кетерин так айтуу кыйын. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды жолдо жүрүүдө сак жана этият болууга, унаалардын акыбалына көңүл бурууга чакырат.